Geçe күнү ошол Кемпирабад суузактагычына Камчыбек Ташиевдин барып сүйлөгөнү, анын баягы элге кайрылуусу дагы бир топ социалдык тармактарда коомчулукта кызуу талкуу жаратып атат да. Ушул боюнча сиздин пикириңизди уксак. Мындайда чек ара маселесинен бийликтин чегингени бул кемчилик кетиргени же болбосо бул жергиликтүү элдин жеңиши катары сыпатташыбыз керек. Кандай болгон күндө дагы Кемпирабаддагы акыркы окуялар бул чек ара маселесинде өкмөт чечкисиз кадамдарга барганы, эл менен эсептешпей барганы эң негизги себеп болду. Эл өзүнүн талабын биринчи жолу аткара алды, же болбосо жана баш мыйзамда жазылбады эле. Бийликтин башында эл турат дегенди биринчи жолу далилдеди. Эгерде кара суунун карапайым эли кайратынан кайтпай, каккан казыктай болуп турбаганда, өзгөндүн эли өзгөчө эл экенин, өзгөндүн жери өлкөнүн жери экенин өздөрү далилдебегенде маселе башкача чечилмек. Дегеним, эгерде ошол жана жумуш топ өкмөттүк комиссия камчы кыдырышат жетектеген бул маселени ачыктабай туруп эле жогорку кеңешке алып киргенде, ал комитетте жабык эшик артында каралмак, палатада да балким жабык эшик артында каралмак дагы. Биздин депутаттар 6-чы чакырыш алеки заматта жана баш мыйзам, кумарканалар жөнүндө мыйзамды кабыл алгандай эле кылып туруп кабыл алып берип коймок болчу. Мен учурдан пайдаланып ошо кара суунун кайратынан кайтпаган карапайым элине рахмат айтат элем да. Силер каккан казыктай болуп турганыңар үчүн Кемпирабад сакталып калды. Өзгөндүн элине өзүмдүн атыман ыраазычылык айтат элем. Силер өлкөнүн жерин, өлкөнүн келечегин бөлкөнүн келечегинен айырмалап, өзгөндүн жери өзгөнүн жери эмес, өлкөнүн жери экенин өзүңөр далилдебегенде мыйзамды алып өтүп кеткенмек дагы чек ара маселеси чечилип калмак болчу. Кыргызстан утуруп калмак болчу. Мына ошон үчүн ошо эки жердин эли өзгөчө пикирде туруп сактап калды. Мамлекеттин кызыкчылыгында мамлекеттин бүтүндүгүн жерин сактап калды да. Андыктан деги эле мен мындай караганда ошо Камчыбек Кыдыршаевич алабармандыкка барып алды да, деген күндө ошо Ташкент протоколун алдын ала айтып алды. Анан кайта өзү баштап, кайта өзү чегинип калды да. Мындайча айтканда, баштагы анын интервьюлары өзүнө өзү отурган жеринен чоң нерселерди үйүп алды да. Маселен, баягы 100 гектар жерди сураган экен, мен 50 гектарын бердим, анан кайта ал жер застава экен деп айткандан бул элди ойготуп койду. Элди ойлонтуп койду. Бул деген ушинтип берелүү, бул кандай депчи. Мына ушул жерге келгенде деги эле Камчыбек Кыдыршаевич бул комиссия жетектеш керек. Атайын кызматтын адамы мындай чек ара кызмат жетектеп аткандан кийин чек ара боюнча маселени өкмөттүн башка ыйгар мукта адамдары жетектеп атылды. Мен эми элестетип көргүлө, бул атайын кызмат деген бул мындай жарым-жарттай жабык ведомствода. Мен ушу элестет, Таштемир Айтбай, Бусурманкулбек Штабалди, Токон Мамытовдордун ушу эл менен аралашып, эл менен айтышып жүргөндөрдүн. Булар деги эле дээрлик көрүнчү эмес, биринчи эмес. Анан ушул жерге келгенде чоң чекилик болду да. Анан УКМКнын дагы бир топ авторитети түшүп калды бунун эл алдындагы. Анан мындай эл менен айтышкан туура эмес болду да. Ошол бирок Ташиевдин ошо барып сүйлөгөндөрү азыр чоң талкуу жаратты да негизичи. Мисалы ошол эле баягы тилдерди жулуп алам дегендеричи. Ошо негизи мындай атайын кызматтын адамы сүйлөй турган нерсе беле деген дагы. Эми мындайда ачыгын айтыш керек, камчы ачуу калтырып койду. Анткени Ташкент протоколу тыысы кылып прокол болду. Проколу прикол болду. Протокол прокол болду, прокол прикол болуп кетти да. Мына ушуга ачууланды. Анткени ал алдырды. Анткени ал ошол жооптуу адам элден чегинип калды. Элдин талабын эске алам, элдин талабын силер бербей истедиңерби? Демек бербей истеди. А сен беребиз деп келбедиң. Биз айырмаштай айтып көрөбүз. Ушул жерге келгенде анан баягы башкача сезди ал. Мени башкача кабыл алат, башкача элди мындай түшүнүк бар деген жок. Таптакыр маселе башкача болчу. Анткени чындыктын бардыгы чыгып кетти. Өзгөндүн эли менен кара суунун эли мындай каккан казыктай турушпады. Аларды уюштурду деп жатышат. Анан чыгарымчылар дейт да. Матраимов менен кара сууда ошол эле өзгөндө болсо Мадумаровдун адамдары уюштурду деп атпайбы ошол митингди? Эгер кара суудагы митингди Матраимов каржылаган болсо, өзгөндөгү митингди Мадумаров
уюштурган болсо анда Матраев ханым Мадумаровго бара келди деп мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүш керек. Анткени алар мамлекеттин бүтүндүгүн, мамлекеттин жерин сактап калды да. Бул мамлекеттик кызыкчылыкты коргошту да анда. Бирок андай болгон эмес да. Анын артында бул турат экен, тиги турат экен, анан кайсы бир саясатчылар жардам беришти, тигилер бар. Кеп анда эмес. Кеп эл өзү чыкты. Эл өзү чыгып турган элдин баары эле көрүп атты. Ошол жана мекендештеги жанагы Мирлан Ураимов деген бала эле кандай сонун кылып бүтүндөй мамлекетке, бүтүндөй ошол Мирлан Ураимов деген ушу Инемир Рахмат ушул бүтүндөй Кыргызстанда маалымат каражаттары бар жеңип чыкпады. Маалымат майданда. Эл ошонун гана маалыматына ишенип, ынанып тура албады. Башка маалымат каражаттарын калп айтасың деп кече кубанып да чыкты го. Мына бүгүнкү күндөгү сөз эркиндигинин баасы кандай экенин көргөздү.